Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россияда иштеп жүргөн биздин мекендештер үчүн өтө жакшы, жагымдуу кабар. Рубльдүн курсу 1 сом 10 тыйынга көтөрүлдү. Башкача айтканда, 100 000 рубльды алмаштыра турган болсоңуз, 110 000 сом болот. Ал эми Россиянын кээ бир шаарларында мигранттарды кармоо үчүн дрондорду иштете башташты. Айрыкча курулуш болуп жаткан жердеги мекендештерди дрон менен кармап, алардын документтерин текшерип, депортация иштерин жүргүзүүдө. Бөтөн жерде жүргөндө эч бир жан оорубасын. Бирок кокус ден соолук сыркоолоп калса, ишеничтүү адистерге, өзүбүздүн кыргыз врачтарга эле кайрылган ыңгайлуу. Отрадный метросунун 2 выходунан чыкканда эле кыргыздардын Медгарант чоң клиникасы ачылган. Ал жерде медициналык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Шарттары өтө жакшы. УЗИ, ЭКГ, томографияга тартып, анализдердин баардык түрүн алышат. Башкысы өзүбүздүкүлөр. Москабардан келдик десеңиз, арзандатуулар дагы бар. Дареги жана номери экранда сактап, жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагы мекендештерге жардам болсун. Дагы бир самокаттагы красавчик полицияларга карматпай минге койду. Кээде полициялар ушундай иштер менен алек болсо, мигранттардан алысыраак боло эле, убактысы мигранттарга аз боло эле деген ойдо келет. Самокатчик, красавчик дегендер бирден лайк баса кетиңиздер. Вот типа пытался помочь. Бля, не догонит, он уже устал. Сука, уехал, пидорас. Кечээ күнкү дрондордун чабуулунан улам Москвадагы көптөгөн аэропорттор ишини токтотуп турду. Жада калса Ош аэропортунан дагы Москвага учкан самолеттор убагында учпай кармалды. Жакшы кабар, учурда бардык аэропорттор кадимкидей ишин улантып, Оштогу самолеттор дагы убагында учууда. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар телеграм группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен-аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.